Күйөөнүн үйдөгү функциясы тууралуу айтып берсеңиз. Бул коргоочу да, защитник. Баары эле айтат, баягы хайвандардан эми башында кандай защита кылыш керек эле да. Бул коргош керек болчу да. То есть душмандын көзүнөн коргош керек. Экинчиси бул өстүрүп өнүктүрүш керек да, то есть возделывать да. Жакшы мындай жөн эле калып калбастан ал өнүгүп туруш керек да үйдө процесстечи. Ошого жоопкерчиликти, эки эле жоопкерчилиги бар эркектики, ошо коргоо, анан эми коргоого эмне кирет? Коргоого бул отстаивать интересы жены кирет да. То есть во внешнем мире. То есть эгер жубайынын интерестерин коргобосо, ал аял өзү уже некомфортно сезет да. Мен биякта эч ким мени коргобойт экен депчи. Бул аялдардын эң болгон чоң муктаждыгы бул коргоодо да. Чувствовать себя в безопасности, уюте, ушундай комфорте да. Ошол комфорт дагы считается ошо коргоого кирип кетет да. От холода, от голода дегендейчи. Коргоого кирип кетет да. Коргоо деген ушу ичинде голодтон да коргош керек, ачарчылыктан дагы, сууктан да коргош керек да. Интерестерин да коргош керек. Интерестери, мисалы, кызыкчылыктары бар да, аялыңардын кызыкчылыгы бар, ал мисалы душка баргысы келет да үйдө. Үйдө душ керек дегенде, колун жууганга ысык жылуу суу керек, бул да коргоого кирип кетет да. Бул коргоо процессине да аялды ошо коргоп туруш керек. Ким мага коргоо берет, чувство безопасности дегенди издейт да аялдарчы. Ушул чувство безопасности жоголуп кеткенден кийин алар качкысы келе баштайт да. Ушул чувство безопасностьтин ичине комфорт да кирип кетет, анын интерестери да кирип кетет. Ошондуктан ойлонуп көрүңүздөр, сизди ушул эркектерде эмне функция экен. Бул коргош керек, анан өнүктүрүү. Бир нерсени өнүктүрүп туруу үйдө. Жөн эле калып тура бербеш керек да ал нерсе, ал өнүктүрүүгө ошол салым кошуп туруш керек дайыма.